Дөгмөн жайлоосундагы көмүр кенин чалгындоо иштери 2018 жылы башталып, аны Кара Белес жоопкерчилиги чектелген коому аткарган. Жеке ишкер бул участкада 243 000 тонна көмүрдүн запасы бар экенин изилдеген. Kömürdün запасы 243 000 tonna, жылына 12.800 казуу иштерини алып барабыз. Келечекте эми БКсы чыгып калса, элге камсыз кылса болот, көмүрдү иштетсе болот. Бирок көмүр кенин мөңгүлөргө жакын жайгашып, экологияга кедергисин тийгизет деген кооптонуудан улам жергиликтүү депутаттар коомдук талкууга койду. Кара Белес ЖЧКсынын көмүр казуу иштерине коомдук талкуу өткөрдүк. Коомдук талкууда жергиликтүү жамааттын ушул Кара Белес боюнча сунуштарын эске алуу менен бирге ушул келерки кезектеги сессияга сунушталды. Буга чейин Кара Белес көмүр кенин жайгашкан аймакка эл өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия жеринен көрүп келишкен. Ал эми коомдук угууга катышкан жергиликтүү тургундардын бири Саид Махаматжан Баткен шаарындагы өндүрүштүк ишканалар жок болгондуктан экономикага жардам берүү максатында көмүр кенин казууга уруксат берүү керек деп эсептейт. Кара Белес ЖЧКсы көмүрдү казуу үчүн разведкага 5 жыл уруксат алып, 5 жылда тактап, бүтүп, бардыгын тапшырып, дистанциядан өтүп, азыр уже дагы 20 жылга ошол жерден казып алышка уруксатты алыптыр. Ошого азыр бул жерде коомдук угуу болуп атат, элдер өздөрүнүн оюну айтып атат. Кандай кылыш керек, не кылыш керек, мамлекетке кандай пайдасы бар, шаардын бюджетиге кандай пайдасы бар, бейбешарага кандай пайдасы бар, ошол жол көмүр ташыгандагы жолдор, көпүрүктөр оңолушу, жана ал жердеги экологиялык маселелер боюнча бардыгы өзүнүн оюну айтып атышат. Биз да өзүбүздүн оюбузду айттык. Мен мисалы ошол жердеги Кара Белес ЖЧКсынын ошол көмүрдү казып алышын колдойм, жана элдерди да колдошко чакырам. Себеби бул Баткен шаарда эч кандай завод, фабрика эчтеке жок. Биринчи жолу ушул көмүрдү казып алып, элге берип, кичине болсо дагы бюджетке пайдасы тие турган иштер болуп атат. Бул мындай иштерди биз колдошубуз керек. Мындан да көп дагы бөлөк кендерди казышыбыз керек, бөлөк ишканаларды курушубуз керек. Кудай кааласа, ошондуктан мен бул проектти 100% колдойм. Белгилей кетсек, Баткен шаарында өндүрүш жок болгондуктан депутаттардын бир бөлүгү Кара Белес жоопкерчилиги чектелген коомуна көмүр казууга уруксат бериш керек десе, бир бөлүгү экологияга кедергисин тийгизүүсү мүмкүн деп каршы болууда. Ал эми көмүр казууга жергиликтүү бийлик уруксат берген учурда да жаратылыш ресурстары жана экология министрлиги экспертиза жүргүзмөйүнчө уруксат берилбешин айтып, эл өкүлдөрүнө түшүндүрмө беришти. Айбегим Набиева, Алинур Ходжаев, Алтын бешик жаңылыктары.